Липинка айылдык эмканасынын алдындагы кезек саат 8-де башталып, кечке чейин элдин саны суюлган жок. Бири баш ооруп, экинчиси ичеги оорулары менен жабыркап, дагы бири анализ тапшыруу үчүн келишкендер. Кымбатчылык заманда ооруканага бара албай жаткан карапайым эл үчүн акысыз медициналык текшерүү абадай зарыл болуп турган кез. Жакшы эле да, мына көрүнө албай, эч жакка бара албай отурабыз. Жакшы эле болду ушу келгенине. Бекер көрүп атышат. Кээ бирөө 6-7 балалы бар, мен өзүмдүн неберемдин бирөөнү ичтип келдим, 5 баласы бар, жок дегенде жолдошумдун ордуна муну көргөзүп алайын деп. Кореядагы Сеул ооруканасынан келген нейрохирург, педиатр жана реабилитациялык медициналык кызмат көрсөтүүчү дарыгерлерге 2 күндүн ичинде 300гө жакын адам кайрылышты. Алардын ар биринин оорусуна жараша кеңеш берилип, анализи алынып, айрымдарга акысыз дары-дармектер таратылды. Мен şu давление сахарым бар болчу. Буттарыма муну берди. Чаптайсың, ичесиң, витамин берди. Көп кишилер мына көрүнүп атат, билип атат. Анализ албаган, тапшырбаган элдер бар экен жизни. Муну тапшырып атышат. Уюштуруучулардын айтымында Сеул Кореядагы эң алдыңкы ооруканалардын бири. Кореядан келген дарыгерлер тобу Кыргызстанга буга чейин дагы бир нече ирет келишкен. Кыргызстан FHI의 Нурбек이라고 합니다. Biz ошол FHI аркылуу бул жакка биз докторлорду чакырып, бул жактагы тургундарды бекер дарылап жатабыз. Биздин максатыбыз ушул 2 күндүн ичинде 300 адамды кабыл алып, ошолорго жардам көрсөтүү. Бул жакка келген докторлор болсо Кореядагы Сеул деген больницадан келишти. Сеул деген больница бул Кореядагы эң жакшы больницалардын катарына кирет. Кореядан дарыгерлерди алып келген фонддун максаты айыл тургундарынын медициналык текшерүүдөн өтүүсүн камсыздоо, аны менен катар коркунучтуу ооруларды алдын алуу болуп саналат. Салтанат Керимкул кызы, Айзат Анарбекова, Алтынбек Исаев, Майдана Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.